Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин илимий өнүгүшүнө изги жол салган окутуучулардын эмгеги окуу жай менен бирге мугалимдердин жана орто мектептердин илимий потенциалын жогорулатууга башка көпүрө болууда. Ага университеттин профессору, педагогика илимдеринин кандидаты Сапарбек Мадраимов жана анын илим жолундагы эмгектери далил болуп берет. Профессор 1969 жылдан бери билим берүү тармагында кызмат өтүп, дасыккан окутуучу, илимпоз инсанга айлана алды. Анын ар бир изилдеген илимий эмгектери учурда Кыргызстандын ар кайсы бурчунда пайдаланылып, жогорку жыйынтык көрсөтүүдө. Негизинен менин багытым математиканы, орто мектепте математиканы окутуунун методикасына арналат. Ошол темада мен 1991 жылы Москва шаарында 7-9 класстардын окуучулары үчүн чыгармачылык мүнөздөгү өз алдынча иштерди уюштуруунун жана өткөрүүнүн методикасы деген темада кандидаттык диссертациямды жактаганмын. Ошондон бери ошол орто мектептин математикасын окутуу маселеси менин негизги маселелеримдин бири болуп келе жатат. Сапарбек Мадраимов мугалимдердин педагогикалык жана методикалык чеберчилигин өркүндөтүү максатын көздөй. Орто мектептердин мугалимдеринин сунуш пикирлери жана суроо талаптарын эске алып, алар үчүн окуу усулдук колдонмолорду, китептерди жазып чыгарды. Бул менен математика илиминдеги татаал маселе жана мисалдарды оңой жана жөнөкөй жеткирип берүү менен мугалимдерге усулдук колдоо көрсөтүүдө. Эми негизги эмгектеримдин бири деп эсептейм мен. Математикалык маселелерди чыгаруунун практикуму деген китеп чыгардык 2019 жылы. Ошол китеп Кыргыз Республикасынын министрлигинин грипи менен математика адистигинде окуган студенттер үчүн окуу куралы катарында сунуш кылынган. Азыркы мезгилде окуу куралы катарында пайдаланып келе жатат. Математиканы балдарга кантип сүйдүрө алабыз? Математиканы кантип балдарга окутсак болот деген суроонун үстүндө иштеп келген агай катары мен бул агайды тааныйм. Агайдын китептери дээрлик өлкөбүздүн түштүк аймагындагы айыл мектептеринде толук түрдө жетти десем болот. Себеби дегенде агай ушул түштүк аймагындагы мугалимдерди билимин өркүндөтүү институтунда дагы иштеген. Бул ушул аймактарга келип мугалимдер ушул илимди математикалык билимин байытып кетип аткан учурлар өтө көп. Математиканы окутуунун методикасын тереңдетип, бул жаатта профессор 100дөн ашуун макалаларды, 40ка жакын окуу усулдук китептерди жарыкка чыгарды. Окуу китептери Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругунун негизинде басмага сунушталып, алар математика адистигинин студенттери жана орто мектептин математика мугалимдерине арналган.
биз дээрлик колдонобуз. Кайсы учурларда математикадан атайын кружокторубуз бар. Атайын жаш математик, орусча юни математика, умница деген кружогубуз бар. Жогорку класстарыбыз үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары, мына ушул курстарда агайдын ушул китептерин олимпиадага даярдоодо толук түрдө биз ушул китептерди колдонобуз. Мектепте кайсыл программаны колдонсок, ошону эле агай ошону эле жеткиликтүү кылып, түшүнүктүү кылып анан окуучуларга мындай жеңил мисалдарды түзгөндө өтө татаалдаштырып койгон эмес, ошондуктан агайдыкын колдонобуз. Агайдын ушулдук китептери биздин жаңы өсүп келаткан жаш муундарга, жаш мугалимдерге айрыкча өтө жогорку деңгээлде жардам берип, көп колдонуп атабыз. Дифференцирлеп окутуу методикасында биз ошо дифференцирлеп окутууну мүмкүн болушунча компьютерлерге киргизип, ошо техникалардын компьютердик техникалардын жардамында окутуу жагына багыт алып атабыз. Ушул багытта да китептерди жазууга болот, ушул багытта аспиранттарды чыгарууга болот эле.